Күндүн маанилүү жана соңку кабарлары менен тааныштырабыз. Студияда мен Сыймык Барманов. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача. Облустагы мурдагы 37 айлык өкмөтү 16 айлык өкмөткө кыскарды. Талас шаардык бириккен аскер комиссариатында жаш уландарды аскердик кызматты өтөөгө узатуу иш-чарасы өткөрүлдү. Сасык Булак айылында жаңы мечит ачылып, пайдаланууга берилди. Алгач расмий кабарлардан. Президент Садыр Жапаров бүгүн Туркиянын Малатия шаарындагы Үнөөнүн университетинин ректору профессор академик Ахмет Кызылай баштаган делегацияны кабыл алды. Анда адам органдарын трансплантациялоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү, саламаттык сактоо уюмдарында жогорку технологиялык дарылоону киргизүүгө багытталган чаралардын комплексин кабыл алуу боюнча пландар талкууланды. Баарлашуунун жүрүшүндө Садыр Жапаров өлкөдө адам органдарын трансплантациялоо жаатында тажрыйба жок болгондуктан Кыргызстандын жарандары аргасыздан чет өлкөлөргө барып операция аркылуу органдарын алмаштырып келип жатканын белгиледи. Кыйынчылыктарга карабастан өлкөнүн саламаттык сактоо тармагында трансплантация чөйрөсүндө дүйнөлүк илимдин өнүгүү темпин кармап аракет кылып жаткан жогорку квалификациялуу кадрлары бар. Садыр Жапаров быйыл 50 жараныбызга бюджеттин эсебинен бөйрөк алмаштыруу боюнча операция жасаларын эске салды. Экинчи кадам катары жапа чеккен бейтаптарыбыздын боорлорун трансплантациялоо маселеси турат. Бул максатка жетүү үчүн өлкөдө адам органдарын трансплантациялоо көйгөйлөрү боюнча изилдөө жүргүзүлөт. Ошондой эле трансплантология борборунун уюштуруу жаатында чет өлкөлөрдүн тажрыйбалары өздөштүрүлөт. Ахмет Кызылай өз кезегинде Садыр Жапаровго жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, Үнөөнү университетинин делегациясын Кыргызстанга Туркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын тапшырмасы менен органдарды трансплантациялоо кызматын өнүктүрүү боюнча алдыңкы тажрыйба алмашуу үчүн келгенин билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Бакытжан Сагынтаев менен жолугушту. Министрлер кабинетинин башчысы Бакытжан Сагынтаевди Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы болуп дайындалышы менен куттуктап, көп жылдык тажрыйба жана биримдиктин учурдагы өнүгүүсүнүн бардык аспектилерин билүүсү, Евразиялык экономикалык биримдиктин потенциалын мындан ары да бекемдөөгө өбөлгө түзөрүн белгиледи. Тараптар Евразиялык күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди, анын ичинде өз ара аракеттенүүнү күчөтүү, транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү, өз ара соода товарлардын тоскоолдуксуз өтүүсүн камсыздоо, биримдик комиссиясынын ыйгарым укуктарын күчөтүү маселелерин талкуулашты. Аймактарды ирлештирүү айылдарга инвестиция тартууга өбөлгө болот. Учурда Талас облусунда өлкө башчысынын административдик аймактык реформаны ишке ашыруу демилгесинин алкагында иштер аткарылып жатат. Облустагы мурдагы 37 айлык өкмөтү 16 айлык өкмөткө кыскарды. Алгач бириктирилген айыл өкмөттөрдүн айылдык кеңештеринин төрагалары, андан соң айыл өкмөттөрү шайланып бүттү. Эми айыл өкмөттөрдөгү штаттык бирдиктерди түзүү иштери жүрүп жатат. Аймактарды ирлештирүүдө келип чыккан көйгөйлөр, талаш суроолорго жооп берүү үчүн министрлер кабинетинин атайын адистери келип семинар өтүштү. Талас облусундагы административдик аймактык реформанын негизинде мурдагы 37 айыл өкмөтү 16 айыл өкмөткө кыскарды. Учурда Манас районунда 3 айыл өкмөтү, Айтматов районунда 4 айыл өкмөтү, Бакаята районунда 4, ал эми Талас районунда 5 айыл өкмөтү түзүлдү. Айыл өкмөт башчылары кызматкерлерди жумасына бир жолу жаңыдан түзүлгөн айыл өкмөттөрүндө эми штаттык бирдиктерди түзүү милдети турат. Мурда иштеген кызматкерлердин көпчүлүгүн кыскартууга кетсе, алардын айрымдарын тажрыйбасына, жөндөмдүүлүгүнө жараша кайрадан кызматка алынуусу керек. Ал үчүн бириктирилген айыл өкмөттөрүнүн атайын макулдашуу комиссиясы түзүлүп, кызматкерлерди сунуштай алышат. Ар бир райондо макулдашуу комиссия түзүлүп атат. Бул акимчиликтин буйругунун негизинде макулдашуу комиссия түзүлүп, биригип аткан 3 айыл өкмөттүн кызматкерлеринен түзүлгөн. Ошондой эле ошол райондо мамлекеттик кызматта иштеген, биз көз карандысыз, ошол районго өзүнүн эмгеги сиңген бир ардагер, авторитети бар адамдарды ошол комиссияга кошуп, Бакаята районундагы бириктирилген Акназаров айыл өкмөтүн жетектөөгө Руслан Байдулатов дайындалган. Учурда аталган айыл өкмөтүндө штаттык бирдиктерди түзүү иштери жүрүп жатат. Деген менен штаттык бирдиктерди түзүүдө айрым түшүнбөгөн жагдайлар кездешкен. Өзү негизи ошол
11 основной штат калат экен. Топ мопту кошкондо технический жана младший обслуживающий персоналдан дагы 4 киши кошулат. Ошо жалпысынан 15 киши основной аппаратты түзөт. Адан тышкары элдин санына жараша да сырттан 4 же 6 же 8 кызматкер алышыбызга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биздин айыл өкмөт ошо 13-14 миң тегерегинде калып болот. Ошондо биз 6 киши основной штаттан тышкары ала алабыз. Айтматов районунда да штаттык бирдиктерди түзүүдө түшүнбөгөн жагдайлар жаралган. Бүгүнкү семинарда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү түшүнбөгөн суроолоруна жоопторду алышты. Азыркы күндө штаттык бирдиктерди бекитүү маселеси болуп атат. Азыр бүгүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана мамлекеттик кадр кызматынан келишип, азыр сабак өтүшүп атат. Азыр бул жерде дагы такталбаган суроолор бар болчу. Тактап билбеген суроолорду берип атабыз. Анан бизге азыр мындай дыкат түшүндүрүп берип атат десек болот. Административдик аймактык реформанын негизги максаты калкты сапаттуу тейлөө, ошондой эле ири инвестицияларды айылдарга тартууга да чоң өбөлгө түзөт. Реформа керек. Мисалы, азыр цифровизация өнүгүп атат. Тиги электронный, мисалы справка алмай, электронный түрдө көп болуп калды. Кызмат көрсөтүүдө көбүнчө ошо электронный форматка өтүп атат да. Мисалы, бир айылдан турган республика боюнча 67 айыл аймак болсо, бир айылдан турат да, бир айылдан. Кээ бир аймактар бар, 18 айылы бар, 19 айылы бар, 20 айылды тейлегенде аймактар бар. Ошонун баарын эретке келтирүү боюнча. Мисалы, бир айылдан турган айыл өкмөт башчы деле ошондой айлык алат, 20 айылды тейлеген айыл өкмөт башчы деле ошондой айлык алат. Ошон үчүн ошонун баары негиз болду да реформаны өткөзүүгө. Андан дагы инвестиция тартууга дагы аймактын көлөмү көтөрүлөт, калкынын саны. Ошо инвестиция тартууга дагы проекттер менен иштегенге дагы бул дагы бир шарт түзөт. Аймактарды ирилештирүү үстүздөгү жылдын апрель айына чейин аяктоосу керек. Мындан улам Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин адистери республиканын бардык аймактарында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Айжамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумайбекова, Талас облусу. Мекендин бүтүндүгү жаштардын колунда. Бүгүн Талас шаардык бириккен аскер комиссаратында жаш уландарды жазгы аскердик кызмат өтүүгө узатуу салтанаты өткөрүлдү. Иш-чарага президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Талант Эдилов, Талас шаарынын мэри Эрмат Жумаев жана Талас районунун акими Нургазы Нармырзаев катышып, аскер кызматын өтүүгө жөнөп бара жаткан уландарга ийгиликтерди каалап, мекендин сактыгы силердин колуңарда экенин эскертишти. Талас шаардык бириккен аскер комиссариатында 2024 жылдын жазгы аскердик кызматын өтүүгө жаш уландарды жөнөтүү аземе өттү. Талас областынан Кудай буйрса мына жигиттерди бардыгын мет кароодон бардыгын текшерүүлөрдөн өткөрүп, даярдыкты көрүп, бүгүн узатып жатабыз. Урматтуу жоокерлер, сиздерге кааларым аман эсен барып ата мекенди коргоп, бир жылдык кызматыңарды жакшы кызмат өтөп, кайра Кудай буйрса эмки жыл ушул убакта баарыңар толук өзүңөрдүн кичи мекениңиздерге кайтып келиңиздер. Салтанаттуу иш-чарага катышкан президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Талант Эдилов жана Талас шаарынын мэри Эрмат Жумаев аскер кызматына аттанып жаткан жаш уландарга ийгилик, аман эсен кайтып келишин каалап, ошондой мекенчил жаштарды тарбиялап өстүргөн ата-энелерине ыраазычылыктарын билдиришти. Мекенибиздин бейпил турмушу сиздердей эр жүрөк эр азаматтарыбыз менен элибизде мекенди коргоо милдетин жалындуу милдеттери менен биздин бейпил турмушубуз ордоп келет. Ушундай уулдарды тарбиялаган ата-энелерге терең ыраазычылык ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн атынан силерге билдирет элем. Эң негизгиси силерге кааларым службаңар жакшы өтсүн. Ошол жерден үйдөн үйрөнбөй калган нерселерди үйрөнүп келиңиздер. Ата мекенге болгон сүйүүнү жогорулатып, эң кымбат бул жашоодо менин оюмча бул убакыт да. Ошол убакытты текке кетирбей, ошол жерден жакшы сыпаттарды өзүңөргө алып келгенге аракет кылгыла. Мамлекетибизди чек арасын бекем сактап, урматтуу ата-энелер, силерге дагы эр азаматтарды тарбиялап барып кел, ата мекен кызмат кылып кел деп жөнөтүп атканыңарга ыраазычылык билгизебиз. Бул күнү балдарын аскерге узатууга ата-энелери дагы келишкен. Алар өз кезегинде балдары мекен коргоого жөнөп жатканын сыймыктануу менен кабыл алышты. Ушу ата мекенди коргоп,
бир жыл ошо өзүнүн кызматын аткарып эр жигит болуп келсин деп жөнөтүп атам. 9 класста бүткөндөн баштап эле ошо эме кылып баштады, армияга барам деп баштады. Биз атка эме кылган жокпуз, барсаң барып кел дедик. Өз каалоосу менен кетип атат балам. Мен барам, өзүм кызматымды, мен өз элге мекенимди коргошум керек деп балам өз эмеси менен, көңүлү менен кетип атат. Балдарыңыздарды жөнөтүңүздөр, сиздер дагы ата-энелер. Жакшы, бул коркпоңуздар, эч жакшы. Өз мекенибизди коргоп турган негизи өзгө да жакшы. Балдарыбыздын мекенибиз, мына мекен урса 1 жыл өтүп кетет экен, аркы беркисе эле 1 жыл аман эсен келип калса эле болду. Мындай балдар көп болсун, негизи мекенди коргогон балдар көп болсун. Ал эми өз каалоосу менен жаңыдан катардагы жоокер болууга аттанып жаткан мекенчил жаштар ата мекенге кызмат кылуу эң башкы милдет экенин баса белгилешет. Аны менен катар өсүп келе жаткан жаш муунду аскер кызматын өтөп, туулган жерин коргоого чакырышат. 1 жылдык мөөнөттө ата мекениме кызмат кылганы эли жерин коргоого баратам азыр. Кийинки жылкыга буйруза барыңар сунуштайм, келгиле армияга кызмат кылгыла, эли жерибизге мекен кылалы. Айтарым барыбызга ден соолук болсун, мекен үчүн кызмат кылабыз. Бүгүн өз каламым менен мен мекенге кызмат кылганга баратам. Өзүм кичкестен бери пландарым бар. Армияга кыла турган, военный болуп кыла турган пландарым бар. Военный болгум келет. Жаштарды чакырат элем, келип кызмат кылып кеткиле. Белгилей кетсек, жалпы облус аймагынан 30га чукул бала катталып, Ысык көл облусунун Каракол шаарындагы чек ара заставасында аскер кызматын өтөп, мекенге кызмат кылууга узатылды. Сеймак Барманов, Чыңгыз Бокошев, Талас шаары. Бүткүл дүйнөлүк адилеттүүлүк күнүнүн 1 айлыгы жыл сайын 20 февралдан 20 мартка чейин жарыяланып келет. Социалдык адилеттүүлүк күнүн белгилөөнүн максаты коомчулукта жакырчылыктын деңгээлин азайтуу, калкты жумуш менен камсыздоо жана башка социалдык маселелерди чечүү болуп саналат. 1 айлыктын алкагында Талас облусунда буга чейин 13 даректүү жардам көрсөтүлдү. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда. Талас районунун тургуну Кубанычбек Осмоновдун жубайы жергиликтүү бийликке кат түрүндө жардам сурап кайрылган. Үй бүлөнүн кичи уулу каражат табуу максатында Орусияда эмгектенип жатып, тилекке каршы кырсыкка кабылган. 22 жаштагы жигит лифт аркылуу жаракат алып, жамбаш омуртка сөөктөрүнө доо кеткен. Турмуштун айынын каражатын эмесинен ошол себептен аш менен кайрылганбыз да. Мына омурткадан эметкен, омурткадан 3 жери сынтыр. Анан жүлүнгөн да сак кеткен дейт. Буттарынан сынтыр. Анан казыр бутунда, омурткаларында бүт баары темир менен эметилген да. Облус башчысынын орун басары аталган көйгөйгө жардам иретинде мамлекет тарабынан каржылык колдоо болоорун айтты. Шатманбекова Бөбүсайра эже да кат менен кайрылган. Уулу ошол мигрант болуп, жумуш жоктугунан Россияга барып, аны ошол Россиядан кырсыктап оор жаракат алганда. Анан бүгүн келдик, бирок тилекке каршы бала азыркы учурда больницада экен. Апасы баласы менен болуп атат. Бирок жана алынган продуктыларды, азык-түлүк жана жардамдар таштадык. Эми ушул апасына дагы акчалай жардам берилет. Акчалай жардам ошо баланын ден соолугуна, дары-дармегине жумшалат. Социалдык адилеттүүлүк күнүнүн 1 айлыгында бул багыттагы маселелер тереңдетилип каралууда. Облус боюнча 13 үй бүлөгө 136 миң сом жардам көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн демилгеси менен ушул 20 февралдан 20 мартка чейинки убакытта социалдык адилеттүүлүк айлыгы деп жарыялаганбыз. Бул социалдык адилеттүүлүк айлыгында турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөргө, аз камсыз үй бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, ошондой эле жанагы ар кандай турмуштук шарттарга байланыштуу документтерин бүтүрө албай, күбөлүктөрүн, паспортторун жоготуп бүтүрө албай жүргөн жарандарга ошол документтерин бүтүрүү боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациялары, айыл өкмөттөрү, мекеме уюмдар биргелешкен жардамдарды көрсөтүшөт. Алардын катарында Бакай Ата районунун Миңбулак айылынын жашоочулары 93 жаштагы Ырыспөө апанын үй бүлөсү.
агайдын атында. Анан апам менен экөө ошол. Майыптыгы бар оğul келини жана 3 небереси бар. Жашаган бул турак жайынын тиешелүү документтери жок. Ырысбүй апа жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн бул багытта жардам сурайт. Кимге оформление кылыш керек экен ошончо атаны мен билбейм да. Социалдык адилеттүүлүк күнүнүн 1 айлыгынын алкагында алдыда дагы даректүү жардамдар көрсөтүлмөкчү. Бактыгүл Дүйшенова, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас облусу. Назым киностудиясы тарабынан тартылған 100 000 сом аттуу тасма учурда республиканын бардык облустарында мектеп окуучуларына көрсөтүлүүдө. Мектеп рекетчилигин алдын алуу, жаш балдар катышкан кылмыштарга бөгөт коюуда бул тасманын маани маңызы зор экендигин мектеп мугалимдери, жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлору белгилейт. Алышкалар эмне аракет кылып жүрөсүз? Жана 8-деги элин сермектер апкелдигин 100 000 сом аталышындагы тасмага мектеп рекетчилиги, балдар качкан кылмыштар жана башка азыркы учурда терс көрүнүштөр камтылган. Буга чейин мектептин социалдык педагогдору, жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлору бир катар иштерди жүргүзүп келсе, бул тасма аркылуу кылмыштын алдын алууда кошумча жардам болду. Тасманы көргөн окуучулар дагы кызыгуу менен көрүштү. Бул кинодон рекетчилик жана үстөмдүүлүктү көрдүм. Үстөмдүүлүк дегенде кандай бири-биринен үстөмчүлүк акча алып, ошондуктан көптөгөн улуу класстардан караны кичээкей класстар көп жабырып калат экен да ушул немеденчи кинодон. Классташ балдардын ортосундагы ынтымак жана акча чогултуу деген токтолуп, биртке ынтымакка келсе, жана мектепке ушундай кино көп келип турса, Талас шаарында дагы биртке өнүгүүлөр пайда болмок беле деп ойлойм да. Талас шаарындагы номер 4 орто мектеби жана номер 9 Жолчубек Улуу Урмат аттындагы орто мектептин окуучулары үчүн аталган тасма көрсөтүлдү. Мектеп мугалимдери дагы тасманын маани маңызы, окуучуларга болгон таалим тарбиясы бар экендигин белгилешет. Бул киного балдар аябай кызыгуу менен киришти. Негизи аябай суранып киришип атат. Аябай жакшы тартылган кино экен. Кино тасма экен. Балдарга арналган ушу мектептин ичиндеги негизги көйгөйлөрдү, азыркы учурдагы актуалдуу болуп аткан проблемаларды аябай жакшы чагылдырып берген кино экен. Ушундай кино тасмалар көбүрөөк тартылса жакшы болмок деп ойлойбуз. Балдарга дагы ар кандай форматта ушундай чагылдырылган кинолор, ушу сыяктуу кинолор тартылса жакшы болмок. Балдар үчүн негизи ушу 6-5 класстан эле башталат да. Проблема баягы биз жок деп жашырган менен акырындан бул нерсе келип отуруп, анан кийин балдар, кээ бир балдар, бардык балдар эмес, ушуга азгырылып кеткен балдардын тобуна аябай эле жакшы таасир калтырган кино экен. Ыраазыбыз биз. Жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштардын алдын алуу, мектеп рекетчилигине бөгөт коюу багытында иш алып барган Талас облустук ички иштер башкармасынын кызматкерлери бул тасма көрсөтүлгөн мектептерде болушту. Алар буга чейин жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштардын алдын алуу багытында бир катар иштерди алып барышкан. Коомчулукта актуалдуу, орчундуу, ошондой эле социалдык мааниге ээ болгон көйгөйлөрдүн бири бул жаш өспүрүмдөргө карата алдын алуу иштерин күчөтүүнү, ошондой эле кылмыштуулукту азайтууну жана мектеп рекетине бөгөт коюу иш-чараларын алып барууну жогорку деңгээлге чыгаруу болуп саналат. Ушуга отурулай эле Назым киностудиясынын тарабынан ошо 100 000 сом аталыштагы видео тасма жарык көрүп, бул тасманын маңызы тарбиялык мааниге зор экен. Ошону карап чыгып, ошо биргеликте жалаң гана лекция, тегерек стол, алдын алуу иш-чараларын өткөрүү менен тим болбостон ушу балдарга кызыктуу болот деп ушу видео тасманы тартуулап жатабыз. Белгилей кетсек, 100 000 сом тасмасы алдыда облустун бардык аймактарында мектептерде көрсөтүлмөкчү. Норузбек Шабданбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Талас районунун Сасык Булак айылында Катар мамлекетинин кайрымдуулук фондусунун жардамы менен жаңы мечит ачылып, пайдаланууга берилди. Мечиттин ачылышына Талас облусунун казысы Сулумбек Ажы Үзеналиев, айылдык кеңештин депутаттары жана айыл тургундары катышты. Өткөн 2023 жылы курулуп баштаган жаңы заманбап үлгүдөгү мечиттин курулушуна катар мамлекеттин демөөрчүлөрүнүн тышкары Сасык Булак айылынын тургундары да өз салымдарын кошкон. Жума намазды, айт намазды ошентип жашырынып окуп жүрүшкөн. Биздики азыр эртең кыяматта бизге эч кандай шылтообуз жок. Үйүбүздүн жаныбызда мечит турат. Жума окуйбуз десек, жума мечит жаныбызда. Эмне деген шылтоодо айтабыз эртең Аллах Тааланын астына барганда.
ошол аталарыбыз, ошол агаларыбыз биз үчүн дуа кылган. Менин неберем, менин балдарым ушинтип мендей болуп кыйналып намаз окуп алса экен, жаркыраган заманда жашаса экен, жаркыраган мечиттерде намаз окуса экен деп ушинтип дуа кылышкан да алар. Жалпы Талас облусунун казыятынан каттоодо турган 190 мечит, 9 диний медресе бар. Анын көпчүлүгүн Араб өлкөсүнөн келген демөөрчүлөр курушкан. Ыймандын борбору болгон мечитте, медреседе илим алган жаштардын катары көбөйдү. Дайыма ушул жерге мечитке кадам таштап, намазыбызды оңдоп, түзөп, мына атындагы жакшы акылдашып, кеңешип коюп турушсуздар, таалим деп. Ушул таалим, тарбия берген жаштарга, жалпы эле ушул баарыбызга таалим берген мечиттерден болсун да. Ушул жерге келип, ички жан дүйнөбүздү байытып, Аллах Таалага дартыбызды айтып, дуа кылып, сажда кылып, өзүбүздүн кулчулук милдетибизди ушул жерден жасап туралы. Мечиттин курулушуна 2 участокты айылдын жашоочулары беришкен. Жаңы ачылган мечитке Альянс Алтын компаниясы тарабынан компьютерлер берилди. Альянс Алтын өнүктүрүү фондусу тарабынан ушу бүгүнкү мечитибиздин ачылышына талай молду экенин бир суранычы менен компьютер, принтер, белек алып келдик эле. Ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Мечитибизде адамдардын саны үзүлбөсүн. Казыкебиз айткандай, ушул жерден көп аалымдар, каракелер чыгып динге кызмат кылган момун мусулмандар көп болсун. Ар дайым нур чачыраган жакшы, ыйык, таза мечит болсун болушуна тилектешмин. Бул күнү Талас районунун Ташарык жана Карабой айылдарында да жаңы мечит бүтүп, ачылыш аземи болуп өттү. Сеймик Барманов, Орозбек Бейшебаев, Талас району. Талас облустук аткула ат чабыш федерациясы улуттук ат оюндары боюнча быйылкы сезондун ачылышына карата тай, кунан жана аламан ат чабыш оюнун өткөрдү. Өткөн жылы улуттук ат оюндарынын байге фондусу 100 000 сомго чейин болсо, быйыл федерациянын жетекчиси Ислам Атакеевдин колдоосу менен 200 000 сом байге коюлду. Ислам Атакеев, президент федерация. Бүгүнкү күндө 200 000 сом саябыз. Бирок жыл сайын ар бир 4 чабышыбыз бар даталуу күндөрдө. Ошол убактардан бери 200 000, 100 000ден кем элек. Курбан айттарыбыз сайылып атат. Азыркы өзгөчөлүк эми өтө өзгөчөлүк бар, өтө алдыга жылып атабыз деп айтсак болот. Анткени ушул жерде бизде чабыш кандай өнүктүсө, бүгүнкү көрүп атасыздар, ылдамдык кандай болуп атат, кандай каяктан бери айгырлар алып келип атат, бээлер чаба турган күлүктөрдү алып келип атат. Ошонун натыйжасында бизде өнүккөн, ат чабыштын өнүккөнүнүн натыйжасында бүгүнкү күндө Бишкек шаарында, Талас облусундагы саябкерлер дайым алдыңкы орунду алып келип атат. Улуттук ат оюндары Райкан Алканов атындагы облустук ат майданында өтүп, тай чабыш оюну менен башталып, 20 тай катталып, 2 айлампага чабылды. Маарага биринчи болуп Талас районунун Каракол айылынын Океан деген көк тайы келди. Экинчи орунду Жадекс деген сары тай ээледи. Ушу аламан чабыш кыргыз-казак ичинде аябай өнүккөн. Аларда Кудай буйрса, облуста чоң көчмөндөр оюндуруп турат. Ошолорго чыгышына себеп кылып, ушу Талас ичинде айылдарда, райондордо көп чабыш өткүзүп, элдин кызыктыруусун көбөйтүп, эл ичинен жаш саякерлерди чыгаруу, атка кызыктыруу, ат үстүндө сыгырык жашоону элге үндөө. Кунан чабышка 15 кунан каттоодон өтүп 4 айлампага чабылды. Кунандардын арасынан акыркы айлампада Каракол айылынын кунаны алдыга Бута аты Музап биринчи орунду камсыз кылды. Экинчи орунду Алчынбек Кожомуратовдун кунаны ээледи. Бүгүн өзүбүз кунан алып келгенбиз. Аллах Таала буйруп, 3-чү байге келештик. Ушул Аламидин району ат чабыш өткүзүп ошол жерге кунан алып барганбыз. Атасы Нахил, энеси Изольда Мадре деген кунаныбыз. Дамир Жолдошболовдун аты болчу. Биз саякербиз. Биринчи местаны ээледик. Байге фонд 200 000 сом бай кетти. Ошол Бишкекке барып, Таластын намысын көтөрүп келдик. Көпчүлүктүн бүйүрүн кызыткан аламан байгеге катталган аргымактардын саны 20га жетти. Аттар 8 айлампага чабылып, жыйынтыгында Бакаята районунун Кызыл Октябрь айылынын Тору Кашка күлүгү баш байгени утуп алды. Бул ат өзү чет өлкөдөн келген.
буйруза экинчи чабышы жакшы көрсөткүчтөргө жетип атат. 2005-тен баштап чабып баштагам, өзүм жакей болуп баштагам. Айтатка деген атактуу өзүм чапкам. Анан кийин чабып жүрдүм, ортодо үзүндүү болуп атты. Анан бир 2 жылдан бери иштеп дайындап жүрөбүз. Анан быйыл чыгынып ушун чет өлкөдөн алдыртып, анан ушу жаңы кандарды эми чабып атам. Бул сенин стилиң. Буга чейин 3 атка байге берилип келген болсо, бул жолку өткөн ат чабыш оюнунда 5 атка байге берилди. Аны менен катар ат таптаган саяпкерлерге ат жабдыктар, Европадан келген жүгөндөр жана кубоктор тапшырылды. Семок Барманов, Розбек Бейшебаев, Талас облусу. Сиздер облус аймагынан алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Алдыда бар айы тууралуу маалымат кечиңиздер көңүлдүү улансын.